Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан Теңир Тоо таңы таңкы төз берүүсү биздин студияда бүгүн мейман бар. Ушу жаңы окуу жылына даярдык катары бүгүнкү көрсөтүүбүздө кеп кылып жатабыз. Мына ушул жаатта бизге конок келген. Ал ким десеңиздер, Нарын облустук уулук билим берүү борборунун директорунун милдетин аткаруучу Жамбоев Автандил Кадыкевич. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Кутмандуу таңыңыз менен кош келиңиз. Таңкы маанайыңыз жакшыбы? Рахмат, жакшы. Биздин студиябызга кош келдиңиз. Мына быйыл биз жаңы окуу жылга даярданып атабыз. Окуу жылы мына алдыда 5 күн калды, бир жума калды. Бир жумадан кийин окуу башталат деп биздин ата-энелер дагы өзгөчө даярдык көрүп атышат, Анан ушу жаңы окуу жылына карата даярдыктар кандай жүрүп атат? Облус аймагында ушу жаңы окуу жылынын алды менен канча жаңы билим ыясы эшигин ачат, андан сырткары канча мектепте оңдоп түзөө иштер жүргүзүлдү? Жаңы окуу жылы эми 5 күн калды. Окуу жылына даярдыктар болсо быйыл өзгөчө болуп атпайбы? Былтыркы окуу жылынан бери мамлекет тарабынан акча каражаты бөлүнүп берилип, мурдага салыштырмалуу өтө көп бөлүнүп берилип атпайбы? Анан мында көп бөлүнүп берилген себеби ошол ремонтту жасаганга дагы мурда материалга эле акча бөлүнүп жүрсө, мында ошол ремонт жасаган адамдардын эмгек акысына дагы бөлүнүп атат да. Анан ошол экинин баардыгы тең былтыртан бери ошол бөлүнгөн акчанын баардыгына тең мектепти толугу менен ремонт жасаганга пайдаланышканда, а быйыл болсо ошол бөлүнгөн акчаны ошол жасаган адамдардын эмгек акысына дагы пайдаланышты да. Бул азыр капиталдык ремонттон өтүш керек деген кээ бир мектептер бар. Ушул учурда быйылкы окуу жылынын жаңы баягы тендер кеч болуп калып, анан кийин ошол тендердин өзүнүн эрежесине карата дагы бир убакыттар керек болот да. Ошон үчүн кечирээк башталып калчу мектептерибиз бар. Ошол эле мектептерибиз болбосо, калгандардын баардыгы тең кезектеги ремонттоп коет. Кезектеги ремонттордун баарын толук оңдоп бүтүштү да. Окуу кабинеттерин баардыгын тең даярдашып, 12 жылдыкка карата башталгыч класстарда мурда даярдоо класс десек, быйыл 1-класс болуп калбадыкпы? Ошол 1-класстарга окуу кабинеттери жетишеби, жетишпейби деп бүт баардыгы министрлик тарабынан анализ жасалып, мектептер тарабынан дагы ошонун баардыгына даярдык көрүлдү да. Ал эми канча жаңы мектеп пайдаланууга берилет? Пайдаланууга быйылкы окуу жылынын башталышына карата 5 мектеп пайдаланууга берилиши күтүлүүдө да. Бул Акталаадан Турдакунук мектеби 1 мектеп, Жумгалдан Таштөбө айылындагы Таштөбө орто мектеби, Кочкордон 1 мектеп, Нарын районунан 2 мектеп, ошентип 5 мектеп, 3 бала бакча жаңы окуу жылына карата пайдаланууга берилмекчи да. Баягы быйыл жаңы окуу жылы өзгөчө башталып атат. 12 жылдык менен башталып атат. Негизинен ушул 12 жылдыкка камалгалар кандай? Негизинен окуу куралдары жетиштүүбү? Сиз айтып кеттиңиз, баягы окуу класстарды бөлүштүрүү кандай жүргүзүлдү деп. Ал эми ошо окуу куралдары менен, китептер менен камсыздоо, анан 12 жылдыктын мугалимдерди окутуу жүргүзүлдү ушулар боюнча. 12 жылдыкка даярдоо боюнча былтыркы окуу жылдан баштап эле даярдыктар жүргүзүлгөн негизи. 2024-2025 окуу жылынан баштап эле да. Бул алгачкы даярдыктар STEM предметтерин Сингапур методу менен окутуу боюнча дагы даярдыктар башталбады. Ошого карата окутуулар жүргүзүлдү. Мында STEM предметтерин окутуу боюнча дээрлик бардык мектептерде бардык ошол STEM предметтер мугалимдери офлайн түрүндө и онлайн түрүндө окутулду да. Мында ЦПК деп коебуз, Нарматов атындагы Нар мамлекеттик университетинин алдындагы мугалимдердин билимин жогорулатуу жана кадрларды кайра даярдоо борбору бар эмеспи? Ошо Бусурманкулова жаңы Лизекенин жетекчилиги алтында бардык STEM предметтер мугалимдери курстан өтүштү да. И дагы да ошол окутуу дагы да улантылып жатат. И мындан сырткары дагы Билим берүү министрлиги тарабынан жаңылыктын жарчысы деген аталышта Ыскөл облусунун Чоктал айылында эс алуу жайында ошол буга чейин 2 этап менен 2 этапта 3
эки агымда 3 этап менен деп койсок болот го дейм. 3 этап менен ошол мугалимдер окутулду. Мында бүт республика боюнча окутулду. Биздин облустан биринчи агымда 55, экинчи агымда 55, эми дагы 39 бул окуу бөлүмүнүн башчылары жана райондук шаардык билим бөлүмдөрүнүн методисттери окутулмакчы да. Анан мында 2 агым менен 110 окутулду, эми дагы 39 дагы эми алдыда окутула турган болуп атат. Пландалууда да. Ар жыл сайын эле ушул китеп маселеси ата-энелер үчүн көйгөй жаратып келет. Быйыл ушул китепке канча акча каражаты бөлүндү? Китепке мамлекет тарабынан акча канча отурулганын так эсимде калбай калды, бирок мурда аренда плата деген төлөнчү эмес да. Азыр болсо жаңы министрлик тарабынан жаңы чыгарылган китептерге аренда плата төлөндү да. Мына ошол эрекелердин баардыгы тең китеп чыгарууга жумшалды. Андан сырткары мамлекет тарабынан дагы бөлүнүп атат. Быйыл буюрса быйылкы окуу жылында китептер менен толук камсыз кылабыз деп министрлик айтып атпайбы? Азыр буга чейин 3-чү, 4-чү, 5-чи, 6-чы класстын англис тили китептери толугу менен мектептерге жеткизилди. Министрлик тарабынан райондорго түз жеткизилип атат да. Эми дагы ушул октябрга чейин дагы англис тили боюнча дагы 2 класстын китептерин жеткизебиз деп атат. Бирок мындан сырткары дагы электрондук китеп кана деп атпайбызбы? Ошол эрекелден кол телефону аркылуу бардык ошол китептерди алып окуганга мүмкүнчүлүк бар да. Түзүлгөн. Абдан жакшы экен. Баягы биз учурда санарип доорунда жашап жатабыз. Агартуу министрлигинде сиздер тарапта дагы санариптештирүүдөн артта калбай, бир баскычтарда өтүп жатышыптар. Маалымат алып калды, уктук. Дегенин баягы салттуу болуп калган, ар бир эле класста мектепте бар эмес беле салттуу болуп калган кызыл журнал, анан окуучунун күндөлүгү. Бул электрондоштурулуптур. Ал кандай таризде жүргүзүлөт? Ата-энелер ошо күндөлүктө кандай көзөмөлдөй алышат? Бир эсептен окуучуну баягы гаджеттерден, телефондордон алыстатабыз деп жатсак, кайра экинчиден бул кадам менен аларды кайра ошо гаджеттерге байлап албайбызбы? Мында кызыл журнал деп атабыз. Кызыл журнал быйылкы окуу жылынан баштап пайдаланылбай калат. Себеби ар бир ата-энеге, ар бир окуучуга, ар бир мугалимге логин, пароль деп коебуз да. Ошол эрекелер ар бирине берилет. Ата-эне эгер окуучу бир сабакка катышпай калса, мугалим жоктош керек да. Катышкан жок деп. Же болбосо кечигип келсе, кечигип келди деген дагы белгилер бар да. Окуучунун, мисалы үчүн баласынын сабакка кечигип барганын дагы ата-энелер көрүп турат. Көрө алат да. Ар бир ошо өздөрүнүн телефонуна логин, паролдор менен кирип эле ошо баласынын канча баа алып атканын, чейреги канча чыгып атканын, кечигип барып атканын, сабактан качып кеткенин баары көрө алат. Анан бирок бул жерде мындай, азыр Нарын облусунун ар бир мектебинде атайын бир шаблон берилип, үлгү берилип, ар бир класста азыр телефон коюу үчүн бокстар деп коебуз. Ошол кичинекей үкөкчөлөр жазылган да, шкафчик деп койсок болот да. Анан мында былтыркы окуу жылында эле уже практикаланып келди. Телефондор сабак башталганда ошол шкафчага коюлат, анан бекитилет. Анан эгерде ошол сабакка ошол телефон керек болуп, телефондон кандай бир материалды сабакка пайдаланыш керек болсо, мугалим аны алып, таратып, сабакта пайдаланып, анан кайра сабак бүткөндөн кийин кайра ошол шкафчага бекитип коюла алат да. Ал эми мына быйыл жаңы окуу жылына 1-чи класска каттоо азыр аяктады деген менен айрым ата-энелер баягы жашаган дареги боюнча же болбосо бир түшүнбөй жатышат да. Муну быйыл кайсыл жылкы балдар 1-чи класска барышат? 5,5-6 жашка чыга турган балдар быйыл 1-чи класска барышат. Мурункуча айтканда даярдоо классынын жашындагы балдар 1-чи класска барышат да. Анан быйыл бул убакка чейин катталганы 1-чи класска электрондук каттоо жүрүп атпайбы? Катталганы 4903 болду.
Бирок азыр дагы каттала албай аткандар бар, ар түрдүү себептер менен. Адрестери туура болбой калгандар бар, башка жактан көчүп келгендер бар. Кандайдыр бир себептер менен жашы өтүп кеткендер бар. Ошол экилердин баардыгы тең министрлик тарабынан кошумча квота деп коет. Кошумча квота сурашат дагы, анан министрлик тарабынан алып, анан кайра каттоону өтө алышат. Жанагы жашы өтүп кеткендер болсо, ал КДД деп коет эмеспи, балдардын эмесин кароо комиссиясы деп. Ошол КДД аркылуу уруксат алып, анан кийин чечими, ошол КДДнын чечими аркылуу анан каттоого кирип мектепке катталышат да. Биздин экранда дагы WhatsApp номерибиз жазылуу. Мына ошол WhatsApp номерге дагы келген суроо бар экен. Саламатсызбы, кутмандуу таңыңыз менен. Мен баламды онлайн каттатсам 3-класска отуруп калды, 2-класс болмок дейт. Же 1-класспы? Бул кандай онлайн каттатканда, мисалы 3-класска отуруп калды деп атат. Бул эми негизи ошол жашы боюнча буга чейин электрондук база боло элек кезде жашы боюнча балам мисалы үчүн кичирээк, быйыл бербейм, кийинки жылы берем дегендер болот эмеспи? Ошолор болуп калышы мүмкүн да. Анан база азыр балдарды жашы менен өтөт да. Анан мындан биринчи, анан азыр аттап барып 2-класска отура турган балдар. Мына ушулардан кетип калышы мүмкүн да. Эгерде 1-классты былтыр бүткөн болсо, алар база автоматтык түрдө 2-класска которот, ал 3-класска аттап кете албайт. Демек бул ошол мурда балким жашы менен туура бербей калган окуучу болушу мүмкүн да. Буларды болсо ошол цондон тактап, анан кийин ошол базага киргизип, анан кийин министрлик тарабынан дагы атайын группа иштейт. Ошолорго кайрылып, анан ошолор менен байланышып түздөсө болот да. Мына ушундай көйгөйлөр жараса, калктуу тейлөө борборунан сырткардагы кимдерге кайрылса болот? Мектепкеби, мектеп жетекчилигине же ошол алып барчу мектептеги мугалимдергеби? Мектеп жетекчилигине кайрылыш керек. Мектеп жетекчилиги райондук шаардык билим берүү бөлүмдөрүнө кайрылыш керек. Райондук шаардык билим берүү бөлүмдөрү тарабынан анан тиги министрликке же болбосо областка, андан ары министрликке кайрылып, анан кийин чечилсе болот да. Бул боюнча азыр министрликте дагы муну аябай тыкыр карап атышат. Кайсы убакта кайрылса дагы, даже жумуш убактысынан кийинки учур болсо да кайрылса жооп берип атышат да. Абдан жакшы экен. Биз жанагы электрондук күндөлүк жана журналга кайтып келсек, мына ушул электрондоштуруунун арты менен иштин натыйжалуу канчалык деңгээлде көтөрүлөт деген ыктымалдуулук күтүлүүдө. Билим сапатынын жогорулашы ошол боюнча. Же мугалимдерге жеңилби балким? Азырынча STEM предметтердин мугалимдерине толугу менен ноутбук берилбедиби? Ошол ноутбуктун ичинде ошол өздөрүнүн сабагына тиешелүү бардык материалдар бар. Даже керек болсо ошол план конспекттин дагы структурасы менен бүт баары көргөзүлгөн да. Андан сырткары сабакка кандай материалды пайдаланам десе, кошумча материалдарды пайдаланышыбыз керек да, көрсөтмө ураландырмдайларды. Ошол экил материалдар да ошол ноутбуктун ичине камтылган да. Анан бул мугалим үчүн өтө эле жеңилдик болот. Сөзсүз түрдө мугалим ошол тиги санарип билимдүү болуш керек да. Ноутбукту колдоно билиш керек. Ошол ноутбуктун ичиндеги санарип кампа жана башкалардын баардыгын тең ичинен таап чыгып пайдаланганды билиши керек да. Демек бул жасалып жаткан аракеттер бир кездегидей мугалимдерди толгонтокко кагаз жазуудан арылтат экен да. Көп эле ишин жеңилдетет да. Мисалы үчүн ошол өзүнө керектүү план КТП деп коебуз. Ошол окуу жылы ичинде окута турган сабактардын планы, темалары, аларга кандай материалдар пайдаланыш керек, кандай адабияттар пайдаланыш керек дегендердин баардыгы тең ошол экил ноутбуктун ичинде эле даяр ала алышат да. Анын ичинен сөзсүз ал шаблон эмес, анын ичинен өзүнүн чыгармачылыгына жараша дагы бир аз өзгөртүп түзүп алса болот. Рахмат, сизге ыраазычылык билдирели. Таңертең келип бизге жакшы маалыматтарды бердиңиз. Бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөрүбүздүн суроолоруна да жооп ала алды болуш керек биздин телекөрүүчүлөрүбүз. Сизге эркин микрофон берели. Бардык бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөрүбүз балким келе жаткан жаңы окуу жылы менен куттуктайсызбы? Рахмат. Сөзсүз түрдө биз мугалимдер келе жаткан окуу жылында сөзсүз түрдө майрам катары кабыл алып, ошол
куттуктоолорду айтышыбыз керек. Эми мен эмне айтам, жалпы эле облус эле эмес, жалпы республиканын мугалимдерине келе жаткан байрам менен куттуктайбыз. Келе жаткан эгемендүүлүк күнүбүз да келе атат, аны менен куттуктайм. Ылайым эле эли журтубуздун асманы ачык болуп, тынч болуп, ошол тынч асмандын алдында кызматташып, элге бакубат турмуш каалагым келет, окуучуларыбызга терең билим каалагым келет. Ошол терең билим алышып, Кыргызстан үчүн эмгек сиңире турган кандайдыр бир кесиптерге ээ болуп, ошо Кыргызстанды өнүктүрөм, Кыргызстанга үчүн кызмат кылам деген патриот жигиттер, кыздар тарбияланса деп тилейм. Рахмат сизге, таңыртэ убактыңызды бөлүп бизге маек куруп бергениңизге ыраазычылык билдирели. Урматтуу көрүүчү, бизде бүгүнкү студияда мейманда Нарын облустук усулдук билим берүү бөлүмүнүн директорунун милдетин аткаруучу Автандил Жамбаев Кадикевич болду.